Күн сайын дүйнө жүзүндө ушунчалык көп автоунаа чыгарылат. Көргөн адам мунун баарын ким сатып алат деген суроого жооп таба албай бушайман болот. Чындыгында анын баары эле сатыла бербейт. Албетте, бул тууралуу өндүрүүчүлөр кабардар. Анда эмне үчүн алар ашыгы менен чыгарып, ашыкча чыгым тартып жана чыгарган соң арзандатып сатып жибербестен же бекер таратпастан талааларына күнгө кактап, жаанга таштап, узак убакытка тизип коюшат. Сатылбай калган көп сандагы жаңы автоунаалар талаада миңдеп тизилип турат деген маалыматтын канчалык деңгээлде чындыгы бар жана сатылбай калган унааларды компаниялар эмне кылышат? Мунун жообун акырына чейин көрсөңүз түшүнүктүү болот. Ага чейин эмне кылары тууралуу өзүңүздүн пикириңизди төмөндө калтырыңыз. Ойлорубуз канчалык деңгээлде оригиналдуу экенин бирге байкайбыз. Ашыгы менен автоунааны өндүрүүнүн бир канча себептери бар. Биринчиден, канчалык көп автоунаа чыгарылса, ошончолук өздүк баасы төмөндөйт. Мисалы, 30 000 автоунаа менен 33 000 автоунаага кеткен чыгымдын айырмасы көп деле билинбейт. Экинчиден, конвейерден чыгып жаткан унаалардын санын кыскартуу үчүн конвейерди кайрадан жасап чыгуу, жумушчулардын санын кыскартуу, компаниянын иш планын кайрадан карап чыгуу сыяктуу ишти артка тарта турган ашыкча баш орунду пайда кылуучу жолду тандоого туура келет. Ал эми компаниялар үчүн ашыкча чыгарылган автоунаалардын айдасын табуу оңоюраак. Албетте, сатылбай калган автоунаалар миллионго барбайт. Кантса дагы чоң компаниялар, акылы менен иш кылган менеджерлер, божомолдоочулар калктын капчыгына карап иш кылгандар. Бирок чоң атаандаштык, элдин табитинин өзгөчөлүгү, ар кайсы өлкөлөрдөгү кризистер өзүнүн таасирин тийгизбей койбойт. Жана дагы автоунаанын кайсы бир сериясы чыгарылган соң кетирилген катачылык табылып калса, сатылган унааларды кайрадан артка кайтарып алуу тажрыйбасы дагы бар. Интернетте сатылбай калган көп сандагы жаңы автоунаалар жылдап эски аэродромдордо жана шаар сыртындагы токтотуучу жайларда миңдеп тизилип турат деген маалыматты тапсак болот. Бирок бул маалыматтын азыраак пайызы гана чындыкка дал келет. Себеби сүрөттөгү быжыраган автоунаалардын көбү деңиздин жээгиндеги порттордо орун алган. Порттон ол чойгон жүк ташуучу кемелер менен башка материктерге ташылат. Ошондой эле унаалар чогулган жайдан сатып алуучулар дагы көрүүгө болот. Бирок бирин серин гана. Мындай жерлерден темир тулпарды арзаныраак алууга мүмкүн деген дагы имиштер айтылат. Антса дагы сатылбай калган темир тулпарларды компаниялар эмне кылышат? Баасын төмөндөтүп, акция же арзандатуу кылып кайрадан калкка сатышат деген жооп туурараак болмок. Бирок андай эмес. Орточо ар 2 жыл сайын темир тулпардын жаңы заманбап сериясы чыгарылып турат. Эгер компания эски унааларын арзан сатууну эп көрсө, анда жаңы чыгарылган кымбат баадагы унааларды сатуу төмөндөйт. Мындай кадам албетте чоң кирешеден кол жууп калууга алып келет. Ушул эле себеп менен акысыз таратуу дагы компанияга пайдалуу эмес. Анда ал компаниялар сатылбай калган жаңы унааларды эмне кылышат? Мунун жообу сиздин жүрөгүңүздү оорутушу мүмкүн. Жап жаңы адам отура элек унааларды талкалап, бузуп, кайрадан иштетүүгө жөнөтүшөт. Кайра иштетүү иши жеңил эмес. Отургучтарын, кыймылдаткычын жана башка ушул сыяктуу шаймандарын чечүүгө, майларын төгүүгө туура келет. Калган темир тезекти пресске же майдалагычка жөнөтүшөт. Ушундай жаңы унааны талкалаганга кантип кол барат? 10 000 сомдук чөндүк телефон же компьютер эмес го деп таң калышыңыз дагы мүмкүн. Бирок алар чыгым тарткыдай акылсыздар эмес. Ага кеткен чыгым жаңы унаалардын баасына кошулуп, кайра эле кардардын жөндөгүнөн төлөнөт. Кайра иштетилген шаймандарын жана темирлерин болсо жаңы унаа үчүн колдонулат. Ошентип биз бул жерде темир тулпар үчүн акча чогултуп жүргөн кезде, ал жерде жаңы унааларды талкалаган кызматкерлердин иши илгерилеп жаткан кез. Жаңы автоунаалар кандай жол менен талкаланары жана кайра иштетилери тууралуу, ошондой эле баасы 500 000 доллардын тегерегинде турган арзан унаалардын базары тууралуу кийинки тасмабызда кеп кылабыз. Андыктан кызыктуу тасмаларды өткөрүп жибербеш үчүн каналга жазылыңыз дагы, жаңы видеолор тууралуу эскертүү алуу үчүн коңгурону басып коюңуз. Тасма жакса баш бармакты көтөрүп, башкаларга дагы сунуштаганда эстен чыгарбаңыз. Бөлгөн убактыңыз үчүн ыраазычылык, пайдалуу жана кызыктуу тасмаларды көрүңүз.